Сиздер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум, сиздерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен эфирден кайрадан жолугушканыбызга биз абдан кубанычтабыз. Сиздердин жазган катыңыздар үчүн жана телефон чалгандарыңыздар үчүн чоң рахмат. Келген каттардын бардыгына тең жооп берүүгө биз аракет кылабыз. Ал эми кээ бир каттар биздин алдыдагы программабыздан угулушу мүмкүн. Сиздер үчүн биз бүгүн эмне даярдап келдик? Биздин радио очубуз мындай деп суроо берет. 24 күндүк, башкача айтканда 1 суткалык ачка болуп дарыланууну кантип жасаш керек? Биздин досубуз ачка болуп дарылануунун пайдасы тууралуу кыска жана түшүнүктүү кылып айтып бергендигибиз үчүн бизге рахмат айтыптыр. Сиздерге биздин жардамыбыз тийип жаткандыгына биз кубанычтуубуз жана бүгүн сиздердин сурооңуздарга жооп беребиз. Иса өзүнүн жердеги кызмат кылган учурунда биз адамдар муктаж болгон сүйүүнү жана ырайымдуулукту көргөзгөн. Биздин программабыздын экинчи бөлүгүндө мына ушул жөнүндө руханий ой жүгүртүүлөр болмокчу. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Ачка болуу адамзатка да, жаныбарларга да илгертиден бери эле белгилүү. Байыркы адамдар үчүн бул оорулардан айыгуунун жалгыз жолу болгон. Кылымдар өтсө да, адамдар өзүн өзү сактоо инстинктинин айтуусу менен жарадар болгон учурларда, оору суркоого учураганда дал ушул жолду колдонуп жүрүшкөн. Ачка болуу менен катар алар дары өсүмдүктөрүнөн да пайдаланышкан. Ачка болуу укмуштай нерселерди жасайт. Бул ооруга каршы күрөшүүнүн эң байыркы чарасы гана болбостон, ошондой эле эң жакшы ыкма болуп да эсептелет. Анткени ал эч кандай кошумча таасир этпейт. Бул денени тазалоонун табигый жолу. Илгертиден эле бул ыкманы чыгыш динин жактоочулар жана байыркы өнүккөн өлкөлөрдө колдонулуп келгендиги бизге байыркы тарых боюнча белгилүү. Ал кезде ачка болуу терапиясын ден соолукту калыбына келтирүү жана жаштыкты сактоо үчүн гана эмес, руханий жактан тазаруу максатында да колдонушкан. Улуу окумуштуу Пифагор окуучуларын өзүнүн философиялык окуусунун сырларына катыштыруудан мурун алардын 40 күндүк ачка болуу терапиясынан өтүүсүн талап кылган. 40 күндүк ачка болуу гана турмуштун терең сырлары жөнүндөгү окууну кабыл алуу үчүн алардын аң сезимин тазарта алат деп эсептеген Пифагор. Азыр да мурдагы өткөн мезгилдегидей эле ачка болуу денени тазартып жана ден соолукту калыбына келтирүүгө гана жардам бербестен, ошондой эле адамдын руханий дүйнөсүнө да чоң таасир этет. Оорулардын жана эрте картайуунун эч кандай деле сырлары жок. Эгерде сиз ансыз да толуп турган ашказаныңызды толтуруп, ченемсиз тамак иче берсеңиз, анда ашказан аны иштетүүгө чамасы жетпейт да, ашыкча тамак сиздин миллиарддаган клеткаларыңызды ууландырат. Сиз ооруйсуз, алыңыз кетет, эрте картаясыз, анткени денеңизди таза кармоону билбейсиз. Чын ден соолуктун жана узак жашоонун сырын 3 сөз менен айтса болот. Өзүңүздүн денеңизди тазалаңыз. Бул акылман сөздөрдү мээңизге жазып алыңыз деп айткан атактуу Поль Брек.
Ачка болуу терапиясы бул денени тазалоонун жана аны жашортуунун жалгыз ыкмасы. Анткени бул табияттын өзүнүн жалгыз жолу. Муну сиз үчүн эч ким жасап бере албайт. Бул сиздин жеке ишиңиз жана ага сиздин эрк күчүңүздөн башка эч нерсенин кереги жок. Эсиңизде болсун, ачка болуу терапиясы бул жашоо үчүн өзүн өзү сактап калуунун ыкмасы. Эмесе сиз ачка болуу терапиясына даярсызбы? Эгерде сиз анын жардам берерине толук ишенсеңиз, демек сиз даярсыз. Эсиңизде болсун, эгерде сиздин аң сезимиңизде денеңизди тазалоо үчүн ачка болуу керек деген ой орносо, анда сиз ийгиликке жетишесиз. 24 сааттык ачка болуудан баштаңыз жана сөзсүз түрдө суу ичип туруш керек. Ошону менен бирге сиз бардык катуу тамактардан жана жемиштерден, ошондой эле жемиш жана жашылча ширелеринен баш тартышыңыз керек. Бул толук ачка болуу терапиясы болуп саналат. 24 сааттык ачка болууда бир гана нерсеге мүмкүн. Эгер кааласаңыз, 1 стакан тазаланган сууга 1 чай кашыктын 3/1 өлчөмдөгү бал же 1 чай кашык лимондун ширесин кошсоңуз болот. Булар ууну жана былчырларды эритүүгө жардам берет. Бул сиздин күчүңүздү сактоо үчүн эмес, сууну ичүүгө жагымдуураак болсун үчүн жана жогоруда айтылгандай уу заттары менен былжырларды эритүү үчүн жасалат. Езилген уу заттар жана былжырлар денебиздин табигый тазалоочусу болгон бөйрөктөн оңой өтө алышат. Бул бир күндүк ачка болууда бөйрөк эң маанилүү орунду ээлейт. Мына ошондуктан ачка болуу терапияларын өтүүдө сууну көп ичүү өтө маанилүү. Заара коюлган бөтөлкөнү муздак жерде бир нече жума кармасаңыз, денеден бөйрөк аркылуу чыгарылган былжыр жана кристалл түрүндөгү уу заттарды өз көзүңүз менен көрө аласыз. Денедеги эки бөйрөктүн тең миллиондогон тазалоочулары бар. Жана качан ачка болгондо алар денедеги уу заттарын чыгара башташат. Дененин бардык жашоо күчтөрү жана нерв энергиясы чарчоосуз иштей башташат. Анткени эми алар натыйжасыз тамак чайноо, сиңирүү жана кайра иштеп чыгаруу ишин жасашпайт. Сиздин денеңиздеги жашоо күчүнүн зор күчүн сиз элестете да албайсыз. Ачка болгон мезгилде денеңиздеги уу заттарынын бардыгы чыгып бүтмөйүнчө сиз өзүңүздү начар сезесиз. Бирок бул уу заттар улам жуулуп чыккан сайын абалыңыз бара-бара жакшыра баштайт. Ачка болуу терапиясын бир нече жолу жасагандан кийин денеңизде көп жылдан бери сакталып келген эски дарылардын калдыктарынан кутуласыз. Ачка болуу терапиясы бул ар бир адамдын жеке иши, жашыруу нерсеси деп да айтса болот. Уулуу заттар денеңизден чыгып жаткан кезде өзүңүздү жаман абалда сезесиз. Бирок өзүңүзгө бул сөзсүз өтүп кетет деп айтышыңыз керек. Өзүңүздүн ниетиңизге бекем туруңуз, анын кереметтүү натыйжалары жөнүндө ойлоңуз, буга кубаныңыз. 24 сааттык ачка болуудан кийинки сиздин биринчи тамагыңыз майдаланган сабизден жана тууралган капустадан турган салат болуш керек. Салатка лимондун же апельсиндин ширесин кошуп жесеңиз болот. Бул салат ичегилерде шыпыргыдай болуп ишке кирет. Салаттан кийин сууга бышырылган жашылчалардан турган тамактарды жесе болот. Бул бууланып бышкан жаңы помидор болушу мүмкүн. Ачка болуу терапиясын эт, сүт, май, балык, ошондой эле жаңгак жана уруктар менен токтотууга болбой тургандыгы эсиңизде болсун. Сиздин биринчи тамагыңыз салаттан жана сууга бышырылган жашылчалардан турушу керек. Экинчиси картошка же сууга бышкан ботко, мейиз, жаңгак жана башка табигый азыктардан турса болот. Ден соолукта болуңуздар. Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Эгерде кимдир бирөө биздин толкунга жаңыдан гана кошулуп, биздин берүүнү биринчи жолу угуп жатса, анда сиздей болгон жаңы досту болгонубузга
биз кубанычтуубуз. Ошондой эле биз өзүбүздүн туруктуу угуучуларыбызга да салам айтабыз. 1 мүнөттөн кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Демек биз куткаруучу Ыйсанын жердеги кызматы жөнүндөгү руханий ой жүгүртүүбүздү улантабыз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Дүйнөнү куткаруучу Ыйсанын төрөлгөндүгү жөнүндө кубанычтуу кабар чыгыштын 3 акылманына да жеткен. Алардын улуту араб болгон деген тарыхый маалыматтар бар. Ошол түнү акылмандар жерде жок жарыкты көрүшкөн. Бул Вифлеемдин дөңсөлөрүнө чачылган Теңирдин даңкы болчу. Качан жарык өчкөндө асманда жаркыраган жылдыз калган. Бул планета эмес болчу. Бул жаркыраган жылдыздай болгон көрүнүш чындыгында көп сандаган периштелердин жарыгы экендигин, алар асмандан кичинекей жылдыздай болуп көрүнүп жаткандыгын акылмандар билишкен эмес. Акылмандарга жогортодон жаңы төрөлгөн падышага барууга буйрук берилген. Алар токтолбостон өзлөрү менен кошо балага белектерди жана тартууларды алышып, жылдыздын артынан жөнөшөт. Жылдыз аларды бала Ыйса турган Вифлеемге алып келет. Акылмандар алып келген белектерин, тартууларын баланын бутунун алдына коюшуп, ага жүгүнүшөт. Акылмандар аларга кабар айтылган түш көрүшөт. Алар Иерусалимге кайтып келбеши керек. Анткени ал жерде Кудай убада кылган падыша кай жерде экенин билүү үчүн аларды Ирод падыша күтүп жаткан. Каары кайнаган Ирод ошол кезде Вифлеемге төрөлгөн 2 жашка чейинки балдардын бардыгын жок кылууга буйрук кылган. Ыйсаны сактап калуу үчүн периште Жусупка келип буйрук кылат. Тургунда Мариям менен баланы алып Египетке жөнөгүн. Ал жерде алар бир нече жыл жашашат. Ирод падыша өлгөндөн кийин периште кайрадан Жусупка келип айтат: "Эми сен коопсуздукта болосуң, Назаретке кайтсаң болот." Алар ошондой кылышты. Бул жерде дөңсөөлөрдүн арасында жайланышкан тынч шаарда Ыйса өзүнүн жердеги аз өмүрүнүн 30 жылын өткөрөт. Асмандагы периштелер анын бир гана чакырган үнүн укса эле ага кызмат кылууга даяр турушса да, ал эч качан өзүнүн улуулугун көргөзгөн эмес жана дайыма момун, токтоо бойдон калган. Өзүнүн жердеги жашоосунун башынан баштап эле Ыйсага анын өзгөчө миссиясынын мүнөзү белгилүү болгон. Жана ал жаш кезинен эле өзүнүн асмандагы атасын анын сөзү аркылуу таанып биле баштаган. Чоңойгондон тартып Ыйса атасы Жусупка жыгач усталык ишинде жардам бере баштаган. Ал туулган шаарынын көчөлөрүндө жүрүп, ага тапшырылган иштерди аткарган. Периштелер дайыма анын ишеничтүү кызматчысы бойдон калышкан. Бирок алардын катышуусу Ыйсаны кыйынчылыктардан жана азгыруудан куткарган эмес.
Анын бүткүл өмүрү жамандык менен күрөшүү болгон. Ошол эле мезгилде Ыйсадан 6 ай улуу Яхия да бой жетет. Ал күнөөсүн моюнга алган күнөөкөрлөрдү Иордан суусуна чөмүлдүрүп, келечектеги куткаруучуну элге үгүт кылат. Ага Ыйсанын өзү келген күн да келди. Яхия өзүн Ыйсаны сууга чөмүлдүрүүгө татыксызмын деп сезет. Бирок Ыйса аны макул кылдырат. Анткени ушинтип биз баардык чындык иштерди жасай алабыз, дейт ал. Качан Ыйса Иордандын боюнда өзүнүн асмандагы атасынан жерде кызмат кылуу үчүн ага күч берүүсүн сурап сыйынганда, баардык периштелер көзгө көрүнбөй карап турушкан. Периштелер Ыйсанын сыйынганын көңүл коюп угушат. Ошол учурда алар асмандагы атасына сооротуучу жана көңүл көтөрүүчү кабарды алып барууга даяр турушкан. Бирок бул жолу Кудай атанын өзү Ыйсага жооп берди. Сен менин сүйүктүү уулумсуң. Мен сага ыраазымын. Лукадан ыйык Инжил 3-бап 22-ыр. Сууга чөмүлдүрүлгөндөн кийин Ыйса сыйынуу үчүн жана орозо кармоого чөлгө кетет. Ал 6 жумага жакын өзүнүн атасы менен үзгүлтүксүз руханий мамиледе болот. Ушул мөөнөт аяктаарда азыктын жоктугунан ал алсырап калат. Мына ушул убакта Ыйсаны азгыруу үчүн шайтан келет. Ал жаркыраган түрдү жамынып, өзүн Кудайдан келген периштемин деп атап келет. Жана Ыйсаны азаптан куткаруу үчүн аны Теңир жибергендигин айтып келет. Бирок Ыйса ага ишенбейт. Шайтан дагы башка мал табат. Ал айтат: Кудай сени карабай калгандыгы жана элдин баары сени унуткандыгын кебетең айтып турат. Эгер мен туура эмес айтсам, мени ишендирип керемет жаза. Бирок шайтандын азгырыгына Ыйсанын бир гана бекем жообу бар болчу. Ушундай жазылган жана шайтан жеңилгенин мойнуна алыш керек болчу. Ыйсанын шайтан менен болгон кармашуусуна Ыйсаны кайтарып жүргөн периштелер күбө болушкан. Кызмат кылууга Ыйсанын 12 шакирти чакырылганда, периштелердин жүрөгү чоң кубанычка толот. Бул Ыйса кеткенден кийин анын жердеги кызматын уланта турган, динге ишенгендердин коомун уюштуруунун алгачкы кадамы болчу. Ыйса Назареттеги сыйынуу үйүнө ыйык жазууну түшүндүрүү үчүн келгенде да, периштелер Теңири менен бирге жүрүштү. Анын сөзүн укпаган, ачууланган топтошкон эл Ыйсаны тоодон ыргытууну чечишкенде, периштелер аны куугунчулардан жашырып калышат. Аны коопсуз жерге алып кетишет. Ошол күндөгү куткаруучуга каралган ар бир жаман көз карашты, ага айтылган ар бир жаман сөздү баардыгын периштелер өзлөрүнүн асмандагы ырайымсыз китебине жазып алышкан. Акыр замандагы сот күнүндө ачылган бул жазуулар Ыйсаны куугунтуктагандардын руханий бузулушунун күбөзү болушат. Ыйсанын өзүнүн жердеги кызмат кылган убагындагы элге болгон сүйүүсү жана ырайымы периштелердин өзүнүн жаратканына болгон сүйүүсүн пайда кылды. Ыйсанын муктаж болгон адамдарды айыктыруу жана өлгөндөрдү тирилтүү кереметтери Кудайдын күчү менен анын периштелеринин кызматы аркылуу жасалчу. Биздин өткөн радио берүүлөрдөн кымбаттуу достор, Теңир Ыйсанын жасаган кереметтери тууралуу көп эле жолу уккансыздар. Ал кайсы жерде жүрбөсүн, анын дайыма руханий айыгууга жана денесин айыктырууга муктаж болгон адамдардын зор тобу курчап жүрчү. Бирок Ыйсаны жалаң эле жакшылык тилегендер курчап жүрчү эмес, анын өлүмүн тилеген адамдар да жүрчү. Анткени анын окуусу алардын жашоосунун принциптерине каршы турчу. Ыйсанын Кудай атасын даңктап жана элди куткаруу үчүн улуу эрдик жасай турган жашоосунун акыркы күндөрү жакындап келатты.
өзүнүн шакирттери менен майрамдык тамактан ооз тийип, ошол өзү өлө турган күндүн алдындагы кечте Ийса алар менен Гефсиман багына жөнөйдү. Ал адамдык жылуулукка ушунчалык муктаж болгондугун сезип, өзүнүн жердеги эң жакын достору Пётрду, Жакыпты жана Иоаннды аны менен бактын чет жагына барууну жана аны менен бирге болууну суранат. Ийса четкерээк чыгып, атасына ысык, бирок момундук менен сыйынып кайрылат. Ал эми анын кайгысын чогуу бөлүшөт деп ишенген достору уктап калышат. Окуянын андан аркы жүрүшүн кийинки берүүбүздөн уксаңыздар болот. Кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар достор. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.